Биз карап көрсөк, мындай сезондук оорулар дагы бар экен деп атышат да. Мисалы, ич өткөк, пневмония, өпкө оорулары. Эми бирөөсү жайында, бирөөсү кышында болот экен. Анан буну балга толтуруш үчүн эми аракет кылат да. Бул оорулар катталбаса ал кантип толтурат деген суроо бар да. Бул жерде айтып кете турган нерсе, биринчиден мониторинг жүргүзүүчү оорулар деген түшүнүк бар да. Ошол астматиктер, кан басымы жогорулар, анан 5 жашка чейинки балдар, төрөт боюнда бар аялдар. Критерийди карап атканда бул убактылуу жобо менен бекитилген. Ошонун негизинде жанагы мониторинг жүргүзүлүп туруучу ооруларга басым жасалып алынган. Эми жогоруда айтып аткан сурооңуз аябай жакшы суроо, туура суроо болду. Бул эми айтышым мүмкүн да, ушу кышында дагы ич өткөк көйүп кетпейби же жайындасы пневмония көйүп кетпейби депчи. Бул жерде ал ооруларды текшерип турса болот, биринчиден. Анан экинчиден бул адамдык сапатынан көп нерсе жана болот да. Биз ойлоп атабыз, андай сезондук оорулар ушу сезонунда эле болуш керек, анан көбөйүп кетпейт болуш керек деп. Себеби ал жерде текшерип ала турган өзүнүн критерийлери бар. Пневмония болуп келди деп эле ал толтурган менен анын аркасында дары жазылыш керек. Жанагы пациент ошол дарыны алыш керек. Ал биздин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун рецеби деп коет. 10%-тен 10%-дан 100%-га чейин бекер ала турган рецепт. Ошол жерде пневмонияга жазып бере турган антибиотик берсе деп атпайбы? Антибиотиктер бар. Ошол антибиотик баягы балага жазылбай эле, жөн эле жазылган болсо, ал текшерилип кийин чыгып кала турган нерселер да. И ошону менен катар жана ич өткөккө деле ошентип текшерип алат. Ал көзөмөлдөнөт экен. Көзөмөлдөнөт да болот.